Саламатсыздарбы? Бул сабакта кош чекит менен үтүрлүү чекиттин аткарган кызматы тууралуу маалымат ала аласыздар. Алгач сүйлөмгө көңүл буруңуздар. Сүйлөмдө көрүнүп тургандай, бир нече сүйлөм, сөздөр же сөз тизмектери цифра же тамгалар менен номерленип, саналып айтылса, жалпы маанидеги биринчи сүйлөмдөн кийин кош чекит коюлат. Кош чекиттин милдети өзүнөн кийин бир нече сүйлөм саналып айтылаарын алдын ала эскертүү болуп эсептелет. Ал эми цифра же тамга менен номерленип, саналып айтылган пункттар толук маанилүү сүйлөмдөрдөн болбосо, алардын аягына үтүрлүү чекит коюлат. Саналып айтылган ар бир сүйлөм кичине тамга менен башталып жазылат. Ошондой эле үтүрлүү чекит татаал сүйлөмдүн ичиндеги жөнөкөй сүйлөмдөрдү бөлүп көрсөтүү үчүн колдонулган тыныш белгиси болуп эсептелет. Ал ар бир жөнөкөй сүйлөмдүн чегин айкын көрсөтүп, аларды бири-биринен ажыратат. Үтүрлүү чекит сөздөрдү же сүйлөмдөрдү оңой түшүнүүгө жана тексттин логикалык түзүлүшүн сактоого жардам берет. Бул жерде эки жөнөкөй сүйлөм аралашып, алардын ортосундагы логикалык байланыш сөздөр аркылуу берилген. Үтүрлүү чекит сүйлөмдөрдү ажыратууда жардам берет. Кош чекит жалпылагыч сөздөн кийин коюлат. Кош чекиттин милдети андан кийин жалпылагыч сөздүн маанисин чечмелеп көрсөтө турган бирөңчөй мүчөлөр саналып айтылаарын эскертүү болуп эсептелет. Бирөңчөй мүчөлөрдүн алдындагы жалпылагыч сөздөн кийин, мисалы, атап айтканда, тактап айтканда деген сыяктуу киринди сөздөр келсе, кош чекит бул сөздөрдөн кийин коюлат. Кош чекит бөтөн сөздүн алдында келген төл сөздөн кийин коюлат. Ооз-эки сүйлөөдө төл сөздөн кийин кыска тыным болот. Ал эми жазууда бөтөн сөз тырмакчага алынат же алдынан сызыкча коюлуп, тырмакчага алынбай жазылат. Эми тыныш белгилерин туура коюп көрүңүз. Бүгүнкү сабагыбыз соңуна келди. Сак саламатта болуңуздар.